учурда өкмөттө тотомдун долбоору даярдалып макулдашууда турат. Анын ичинде биринчи ушул аттестацияга бара турган комиссия мүчөлөрүнүн тизмеси. Ал жерде Кыргызстан президентинин аппаратынын өкмөттүн депутаттардан кону иш кылып солидный бир комиссия. Ошол убагында положениясы, ошолордун баарын азыр кечээ тартипте макулдашуудан өтүп атат. Буюрса март айынын башында учурдагы иштеп аткан жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары, акимдерди, алардын орун басарларын аттестациялоо башталат. Учурда иштеп аткандар. Анан экинчи жана базар коргондон деген асыл айтып калды. Кадрларды айыл өкмөттөрдөн албайсыздар. Ушул ойду улап айтып кетейин. Мындан ары улуттук кадрлар резервинин мааниси абдан жогорулайт. Себеби ушул биз жогоруда айткан саясий кызмат орундарына жалаң ушул кадрлар резервинен алып дайындоого баралы деген тилек болду. Ал жака бардык адамдар катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Айыл өкмөтү болсун, мамлекеттик кызматкер болсун, же башка жакта иштеп аткан адамдар болсун, чет мамлекеттен келгендер болсун, квалификациялык талаптарга жооп берип туура келген адамдар улуттук кадрлар резервине кирет. Андан кийинки дайындоолор жалаң ошо улуттук кадрлар резервинен алынсын дегенге баратабыз. Кыскача ушундай. Жолу иштелип чыккан, ал боюнча акимдер сырткары башкалар аттестацияга кире алабы деген суроо берилди. Мен айтып кеткен, акимдер жана орун басарлары аттестациядан өтөт. Аттестациянын кызматы биринчиден бул ошо элеген кызматына ылайыкпы же ылайык эмеспи деген суроого жооп берип, экинчиден эгер орун басарлары акимдер өзүнүн аттестациясын өтүп аткан учурунда жакшы көрсөткүчтөрдү, жакшы өзүнүн алып барган иш тажрыйбасын, билимин көрсөткөн болсо, алар резервге киргизилет деген маселени. Анан кийин биз эртең келечекте мына буга чейин президенттин указы менен жумушчу топ түзүлгөн. Атайылды өткөрүү боюнча административдик реформа. Эмне үчүн? Анткени эффективдүү башкарууга келиш керек. 6 миллион калкыбыз бар, бизге бүгүнкү күндө областтык деңгээлде эмне кереги бар деп биз айтып келатабыз. Лично силердин айыл өкмөткө же айылдын шаардын жашоосуна областтык прокурор, областтык ГКМБ, областтык ички иштер министрлиги кереги барбы? Мен ойлойм, жок. Күчтүү РОВД, күчтүү районный прокурор, күчтүү районный ГКМБ түз эле министр менен иштесе, ошондо болот да. Күчтүү бирлештирилген райондун акими күнүгө премьер-министр менен бир 40 эмес 25 аким бирлештирилген иштеп турса болбойбу? Мына мен кыдырып келгенде Тоғызторого бардым. Кыйналып кышында областта губернатор чакырды деп через Бишкек 1200 километр жалгап аткан собрание барат экен. Бул эмне деген? Чаткал районуна бардым. Азыр тиги өкүлдөр тиги сүйлөп атат. Чаткал районунан жалгап аткан барыштын өзү кандай кыйынчылык. Анан көрүп Чаткал түз эле Тоғызтор Бишкекке келип калган. Чем областка бир чогулушка барыш үчүн. Мына ошондуктан биздин географиялык маселелерди карап туруп, бизде ирленген күчтүү райондор түз борборго баш ийген, мен ойлойм, оңой. Канча деген каражат экономия болот. Канча деген каражат. Бул союз убагында ири райондор болгон. Анан кийин андан тышкары мен ойлойм, бунун баары келечекте болот болуш керек. Каражатты биз бийликти децентралдаштырыш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкарууга, жергиликтүү бийликке көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү, чечимдерди чечкенге укук бериш керек. Экинчиси, каражатты децентралдаштырыш керек. Эмнеге жана мына Виктор Ибраевич айтып атат, биз Орто Азия мамлекеттеринен постсоветскийден алдыдабыз деп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча. Анткени биз децентрализация башталган. А эгер биз борбордон бийликти жана каражатты децентралдаштырбасак, анда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун эмне кереги бар? Анда вертикалда аягына чейин эле тиги шайлоосу жок эле назначение кылып коюш керек. Мына ошону биз конституцияда тиги чечип атабыз да. Калсын бизде деп. Демек аны күчөтүп иштеш керек. Анан кийин эң жакшы ой ал жерде кадрды айылдан карасын десек. Азыр 1250 азыр где-то болжолдуу 1000 ваканттык орун бар экен биздин муниципалитеттерде. Ал город Бишкекте же город Ошто эмес.
Al 100% айыл өкмөттөрдөгү ваканттык орундар, анткени мэрияларда бош орун жок. Элестетсеңер, 1000 адам бош азыр. Ар бир айыл өкмөттө средний получается 2,5 адам эки кызмат орун бош. Демек жаштар айылга барбай жатат. Эмне үчүн барбай жатат? Айлык аз, 6000 ким барат азыр. Экинчиси, конкурстун талаптары жогору. Бир арыз чыгат, иштейин деп келсе конкурстан өтпөйт. Ошон үчүн мамлекеттик кадр кызматына мен бир нече жолу көтөрдүм. Өкмөттүн аппараты, жол кеңештин аппараты, мэрия Бишкек менен айыл өкмөттүн аппараты чаткалдагы Кара-Бура, Кара-Кулжадагылардын айырмасын жаза алат. Ал жерге давайте жөнөкөй кассир, жөнөкөй бухгалтерге техникумга уруксат берилди. Ошондо мыйзам менен карайт. Эгер вузду бүткөн начальник финансовый отдел болсо, финэконом отдел болсо, жөнөкөй бухгалтери финансовый техникумду бүткөнгө уруксат берейик. Жөнөкөй налоговый инспектор болсо, ага уруксат берейик, каражатты жоопканга. Мына ушул маселелерди эрте мына биздин өкмөт азыр эми президент менен аппарат менен бергенде атат. Ушуларды тез чечип туруп кетпесе, бизде иштей турган сотрудниктер калбай барат айыл өкмөттө. Рахмат. Анан кийин аябай көтөрүлүп келатат. Биздин менин коллегаларым Мирлан Бакиров көтөрүп, мыйзам долбоорун киргизип, жайыт контурунда турса да кум баскан, таш баскан, то есть жайытка жарабаган, бирок жайыт контурунда турган жерлерди комиссия менен карап, райондук деңгээлде чечип туруп өздөштүрүүгө берүү маселеси. Бирок ал менчикке өтүп кетпесин. Ал 20 жылга убакыт деген десе, капельный орошение кылам десе, миллиондогон сомго скважина казып туруп, ошол жерден суу чыгарып өзүм иштетип кетем десе, эмне бериш керек ал жерде? Мына ушул сыяктуу инвестиционный проекттерге берүү маселеси, теплица куруп, скважина менен суу барам десе, мен ойлойм, ушул маселелерде биз жанагы чек коюлуп турган жайыт контурдагы жерлерди чечүү маселесин да карап атабыз. Урматтуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери жана өкүлдөрү. Алдыда 11 апрелде шайлоо дайындалды, 8-февралда президенттин жарлыгы менен. Анан ар бир шайлоо албетте бул жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы күтүүлөр, жаңы үмүттөр. Бирок эң биринчиден бул жакшы жаңы мүмкүнчүлүк ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өзгөртүүгө, сапатын жогорулатууга. Ошол жергиликтүү шайлоодо талапкерлерди, депутаттарды тандоо жана ошол кеңештер тарабынан жаңы айыл өкмөттөрдү тандоо аркылуу. Анын Азимович айтып кеткендей, азыркы шайлоолор азыркы колдонулуп аткан мыйзам менен өтөт. Бирок алдыда жаңы өзгөрүүлөр дагы мүмкүн. Аны конституция кабыл алынгандан кийин ошол конституцияга ылайык келтирүү максатында жана ушундай талкуулардын негизинде мен ойлойм максималдуу чечимдер иштелип чыгып, мыйзамдар кабыл алынып, ушул жалпы жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасына өзгөрүүлөр зарыл, алар болот деп ишенебиз жана күтөбүз. Жергиликтүү шайлоолор ушул жалпы системага чоң таасир этүүчү. Биз жергиликтүү шайлоолордо биздин жарандарыбыздын көпчүлүгү катышат. Ошондуктан ушул шайлоодо кандай өзгөрүүлөр болот, кандай жаңы эрежелер болот, ошол боюнча ойлонуп. Эң биринчиден ушул пландоо маселеси боюнча айтып кетейин. 448 жергиликтүү шайлоолор, жергиликтүү кеңештердин депутаттар шайлоосу өтөт. Анын ичинде 28 шаар, анын ичинде Жаңы шаар, Базар Борбор шаары, 420 айылдык кеңештер өтөт. Жалпысынан биз азыр эң биринчи жаңы эреже бул бирдиктүү добуш берүү күндөрү киргизилген. Ошол жергиликтүү шайлоолор үчүн ыйгарым укуктары 1 декабрдан 31 декабрга чейин жана 1 январдан 31 майга чейин
аяктаган кеңештердин шайлоолору дайым апрелдин 2 дем алыш күнүндө өтөт. Ал эми башка жана 1 июньдан 1 декабрга чейин ыйгарым укуктары аяктаган кеңештердин шайлоолору мындан ары дайыма октябрдын 2 дем алыш күнүндө өтөт. Эгерде ошол шайлоо өтө турган мөөнөттө президенттик же парламенттик шайлоолор өтө турган болсо, анда добуш берүү күнү ошол шайлоонун күнү менен бирге өткөрүлөт. Ушундай жаңы эреже киргизилди. Бул эреже ушул биринчи жолу колдонулуп атканына байланыштуу айрым кеңештердин жана мөөнөттөрү узарды, айрым кеңештердин мөөнөттөрү кыскарды, бирок мындай жалпысынан кыскарбайт. Биз анткени расчет боюнча ушул бөлдүк кеңештерди. 30% болса, биздин баш мыйзамыбыздын 16-беренесин 4-пунктуна каршы келет. Себеп дегенде, Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бирден эркектердин укуктары тебеленип атат. Кандай болуп тебеленип атат дегенде, эркек адам 100 добуш алат, аял киши 1 добуш менен квотаны менен өтүп кетет. Ошол жерде Конституцияда көрсөтүлгөн бирдей укукка ээ деген норма ошол жерден бузулуп атат да. Бул биринчи суроо. Экинчи, 30% бөлүштүрүү боюнча бөлүштүргөндө мына биз айыл өкмөттө 8 мандат туура келип атат аялдарга. Комушу сол оң жак бетибиздеги айыл өкмөткө 7 мандат келип атат. Ошондой эле 20 депутат жогору жагыбыздагы айыл өкмөткө 9 мандат келип атат. 3 айыл өкмөттө тең 21ден депутаттык орун бар. Ошондо 3 башка келип атат да. Үчүнчү сурообуз, Кыргызстанда биринчи жолу катталып атат болуш керек. Ушул маселени чечип алып жатабыз. Сизге да киралда койдук. Координаторлорубуз эле жолдон жооп берип жөнөтүп атат. Бул бизде бүгүнкү күндө БШКнын токтому менен 2 айыл өкмөт мыйзамдуу иштеп атат. 2 айыл өкмөт башчы. Бул түшүндүрүп кетсем, биринчи айыл өкмөт акимдин буйругу менен жумуштан бошотулган, соттошуп аткан убакта БШК шайлоо өткөрүп туруп, айыл өкмөт башчыны дайындап мандат берген, кайра соттон утуп келип, экинчи айыл өкмөт башчы бүгүнкү күндө жүрөт, мен эмне кылам деп. Конституцияда 100-беренеде көрсөтүлгөн соттун чечимдери чыкканда кайсы гана мамлекеттик орган болбосун же адамдар болбосун кызмат адамдар. Ал соттун чечими аткарылат. Бүгүнкү күндө соттун чечими аткарылбай турат. Актөө айыл өкмөт. Багай тарабынан. БШК чечип берди, бул 11 апрелде өтө турган шайлоого чейин созулуп барып турган, ошо менен бүтүп тынчтык болгонго аракет кылып атат. Администрация, райондук мамлекеттик администрациядан дагы БШКга жөнөтөт, БШК администрацияга жөнөтөт, биз ортодо жүрөбүз. Ошондо 2 кишиге айлык чыгып атат, 2 киши айыл өкмөт башчы болуп. Ошо жооп берип койсоңуз. 3 суроо. Докладында айтып кеткен, мен үчүн бул тең укуктук норманы бузбайт деген. Мен үчүн квота бузбайт. Биз бүгүнкү абалды анализдеп, жанагы айылдык кеңештерде 9% аялдар экен. Анан Конституцияда жанагы сиз цитата кылганыңызбы, беренесин. Андан кийинки нормасында окусаңыздар. Биз комплекстүү карасак Конституцияны. Анткени кийинки нормасында жазылып турат. Мамлекет бардык социалдык группалар үчүн алардын өнүгүшүнө, алардын теңдик, бардык социалдык группалар өзүнүн укуктарын ишке ашыруу үчүн шарттарды түзөт деген. Демек, эгерде практикалык жүзүндө биз ошондой абалга келтире алсак, анда атайын чаралар колдонулса болот. Ал дагы Конституцияда жазылган. Ошол атайын чаралар мыйзам түрүндө киргизилсе болот. Шарттарды түзүү үчүн мыйзам түрүндө атайын чаралар колдонулса болот. Ошону биз туура түшүнсөк, анан тең укукту бузат деп. Эмне үчүн? Балким биз келечекте бул квотадан баш тартабыз. Анткени азыр көп өзгөрүүлөр болуп атат. Алардын баары иштешет. Буюрса, бул нормаларчы.
Анткени шайлоо процессине катышууга сөзсүз түрдө көп каражат жумшалыш керек. Азыр деле каржылоо маселеси бар. Бирок көп жаңы мүмкүнчүлүктөр дагы формалар киргизилди. Мисалы жана программаларды жарыялап бул көп акча талап кылынбайт. Бирок маалымат көп берилет. Жарандарга ошол талапкерлер үчүн. Демек, аялдардын дайыма каражаты азыраак болот шайлоо процесске жумшоого. Ошондуктан аялдар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле дебаттардагы ушул жана каржылоо маселесинин шайлоо процессине таасирин азайтат да. В смысле, ошол каржылоо маселелердин таасири азаят да. Ушул жаңы форматтар киргизилгенде. Андан сырткары, мисалы, парламенттик же жергиликтүү шайлоолордо дагы бир жаңы эреже, жанагы массалык спорттук же болбосо маданияттык иш-чаралар стадиондордо жана көчөлөргө тыюу салынган. Анткени бул ошондой иш-чаралар мурда талапкер жөнүндө маалымат берчү эмес, алар ошол мүмкүнчүлүктөрдүн демонстрациясы болчу да. Демек, ушундай жаңы форматтар киргенде аялдар көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр алат, балким келечекте алар тең ошол шайлоо процессине катыша алат. Анан ошол квота керек жок болуп калат. Ошол муну дагы жетебиз деп мен ойлойм. Андан сырткары азыр жаңы эреже киргизилди, жана айтып алдым, жанагы саламаттык сактоо же билим берүү мекемелердин жетекчилерине 14-жылы тыюу салынган. Алар депутат болууга укуктуу эмес эле. Азыр бул тыюу алынып салынган. Дискуссия болгон, андан чоң аргандай тараптан. Бирок алынды, демек азыр ушул бул дагы мекемелерде көбүрөөк аялдар, жетекчи болчу аялдар көбүрөөк мүмкүнчүлүк алат. Ошентип мындай этап менен балким биз келечекте бул квотадан баш тартабыз. Бирок азыр атайын чара шарт түзүү үчүн керек болот. Ошону туура түшүнөлү, анан бул ишке ашырууга жардам берип чакырат. Сиз айткан активдүү боюнча кыз суроолорду айтып аткан толук жооп беришин. Жооп бере бериңиз. Активдүү боюнча бериңиз, ал жерде толугу менен укуктук жагынан абдан чоң анализ жүргүзүлгөн активдүү боюнча. Ошол жерде туура эле чечим кабылган. Анан атайын маалыматты мага келсек мен анткени ал жерде биз эске алганбыз баардык жагын. Соттун чечими менен көчөдө жүрөт. Соттун чечими колунда турат. Көчөдө жүрөт. Ушул кандай ким чечет? Жумуш тартипте сүйлөшөбүз азыр. Сиз буасын айтасыз, баралы. Кабыл киргизбедим. Жок, мен барып кабыл алам. Жок. Вакытсын айтсаңыз. Активдүү боюнча ошол сотту эгерде айыл өкмөтү же мэр сот боюнча сотко арызданып жана кабыл алынган аны бошотуу жөнүндө чечимге арызданса, анда шайлоо дайындоо токтотулат деп БШК өзү демилге кылганда 19-жылы мыйзамга киргизгенбиз. Анткени акимдер алып коюлу жаңы шайлоону бергиле деп эле бизге талап кылчу. Бул норма жок болчу. Биз бирок практикада аны колдончук. Биз ошо соттолуп атат. Аны бул конституциялык укуктук дайыма ошонун негизинде шайлоолорду күтүп чыксак дайындоодон баш тартып. Анан бирок бизге дайыма ушундай бир доомат болчу. Силер мыйзамды бузуп атасыңар. Кайсы жерде жазылган ушундай? Биз жалпы конституциялык укугу бар ар бир жарандын деп айтканына карабастан ушундай кандай талаш тартыштар болчу. Анан БШК өзү демилгелеп ушул норманы киргизген. Эгерде арыздан сотко арызданса, бул процесс токтотулуш керек. Анан биз өзүбүздүн саясатыбызды бузбайбыз да. Карап көрөлү, балким бир эмес маалыматтар бересиздер. Кайсы вакытта? Качан кабылдыңыз? Азыр барыңыз. Mikrofon жолу Рахмат, башкаларга да суроо берсин. жаңа айттым ушул жергиликтүү депутаттын суроосуна улай болуп катышат да.
ушул гана 30% деп коюлбадыбы? Бул бүгүнкү күндө 30%тан кыйла жогору болуп калды. Себеби жана математика расчеттен алганда 11 мандаттуу жерге 4 аялда биздер бекитип коюптур да. А негизи аны деген 30%ке бөлгөндө 3,3 болуп атат. А эси 3,5 болгондон кийин бул нарасающий болуп 4 кетмек да. Сендик ошо боюнча 3 эле калыш керек болчу. А биз аймактык жана территориалдыктарга айтсак, biz bilбейбиз, бизге деген эме БШК өзү ушундай эмелер чүрүп койду. Ошо менен аткарасыңар деп койду да. Ошол жагда тура эмес болуп калат. Бул да дагы туура, себеби дегенде мындан кийин көп сот эмелер болушу мүмкүн. Ушу математика расчет БШКдан туура эмес кетип калат да. Бул биринчи суроо, экинчиси кыска эмес тизмелер боюнча. Жана мамлекеттен чыгып кеткен кишилер боюнча бүгүнкү күнгө чейин келе жатат тизмелер. Ар бир аймакта болсо керек. Ошол алынбайт экен да эмнегедир. Ошон үчүн шайлоочулардын саны көп болуп атат экен да, чындыгындачы. Математикалык расчет эмес, ал мыйзамда бекитилген. Ошол сан менен жазылганда мыйзамда. Ушундай 11, 12, 13 мандаттык округда 4 мандат аябай резервде деп ошол мыйзамга бекитилген да. Анда 30 эмес, анда 40% алыш керек эле. 30%дан кем эмес деген норманы сактоо үчүн. Анан бул норманы бирок мындай кабыл алсаңыздар агрессивдүү. Анткени өлкөдө 53% калктын санында аялдар. Алар ушул мен ойлойм коомдук саясий процесстерге башкаруу маселелерине көбүрөөк катышат деп алар жакшылык эле алып келишет. Ушул толеранттуулук алып келишет. Ушул социалдык маселелердин чечилишине салым кошушат деп мен ишенем. Ошону туура кабыл алып, наоборот, ага колдоо көрсөтсөңүздөр. Дагы суроо бар. Саламатсыздарбы? Урматтуу эрек сугун катышуулары. Чет өлкөгө чыгып кеткен жарандар боюнча алар эгерде каттоодон кетпесе анда шайлоочулардын тизмесине кала берет. Алардын укугу сакталыш керек. Биз аларды мындай жөнөкөй нулевой спискага киргизе албайбыз. Анын эмненин негизинде биз аны чыгарып коюш керек. Алар чек арадан өткөнүн негизинде өздөрү арыз жазып каттоодон чыкпаса анда кала беришет. Бул норма алардын шаардык кеңештердин документтери 27 чейин биринчисинен барып беречелер. Ошо өтө көп сүйлөп кеткенден Бадабаевнан ошол саясий партиянын списиги кирип турган документ тапшырылабы, же биринчи документ тапшырылып саясий партиянын чечимин списиги тизмеси. Экинчиден саясий партиянын чечими күчүндө партиянын списиги күчүндө. Ашыкар документ тапшырылганда аябай анан экинчи список биринчи списокты тизмени тапшырабы, анан үчүнчү саясий партиянын саясий чечими күчүндө ким астырат, ким чечилет деп партиянын лидер чечет. Маселе боюнча кайсы чечилди? Мисалы үчүн пай списоги кирбейт. Урматтуу катышуучулар, мындай болбойду. Биз программадан өтө эле алыстап кеттик. Азыр мына обед убактысында жылдырганга туура келип атат. Нуршен Кармабековнан көп кармабайды, көп маселелерди БШК эмес аймактык киттер менен чечип койсок болот. Анан отдельно биз союздагы консультацияларды беребиз. Биздин группаларга жазыңыздар, биз шашпай жооп берели. Анан азыр бул жерде көп маселелерибиз бар. Айыл чарба багытында делегирование, финансирование көп эмелерибизди талкуулап албасак атайын алыстан келдилер. Бул жерде мына суранышып атат. Мыжакуловду кандай дейсиз? Мына слайдда биз өзүнчө буларда дагы Мыжакуловду айтып койсоңуз, жанагы сизде консультативный жанагы телефон барбы, консультация берген. Ошол жерде да көп суроолорго жооп беришет. 1255 деген телефон бар. Ошол аркылуу маалымат алсаңыздар болот. Ошондой эле биздин сайтта shailo.gov.dg сайтында башкы бетинде ошол жергиликтүү шайлоо деген сүрөт бар. Ошону басканда ал жерде көп маалыматтар бар да.
Sebebinde de men sunarım rayonda aşkının hukukunda çeçalar bir neçe bir marka çay beni de atlandan niye cügülünün alaydı. İyi ki de sağlık документ жоқ барлық документтерде талапкерлердің тізмесін тапсыруда барлық документтерді тапсыру керек. Жаңа мыйзам өтіп кетті, мейлі аялдатып келіш керек, аялдатып жоқ болуын болмаса, Она директор установляется, если речь мектеп директорынан балалық совет факт. Айлықмықты, өз айлықмықты башқа аялдатты келіскен ошол керек. Однозначно. Кимдигин башка? Бирөө подотчетный, айлықмыттыге подотчетный, айлық мектепте алыш керек. Анан толтуруп, бул мыйзам өзгөртүлгөндөй убакыт барбы жокпу? Биринчи суроо. Экинчи суроо, айлықмыт башчы, жергиликтүү кеңешке башчы шайлоо өзү калмаган. Аэропорт башы шарт кеңешке кандидат болып барса, 30 ашыры бар еді, тоже аэропорттық қызмат қылыш керек деген. Үшінші сұрау. Жаңа айттыңыз, бір адамның бүгінгі күнді жаңа мұрда оқытта 5 болса 5, 11 болса 11 қалып бүгін ошонда бір адам өте болса болады, бір адамға? Жаңа конфликт интересов бойынша қазір өзгертуге уақыт бар ма деп анткени айлыкмыт башчы мектеп директору депутат болып келсе, балалық жанды депутат болып келсе, фак жетекчиси депутат болып келсе, аял анткени башка айдан коюш мүмкүн эмес да, айымдарды. Анан айлыкмытты депутатка подотчетный бюджеттинде. Отчет бересиң, айла мектеп менен балалық жанды сен жооп бересиң деп башкарасың. Анан кимдигин башка жаңағы предприятиям, да, руководителям предприятий, например, образование, государственных и муниципальных предприятий, если есть, им запрещено, да, депутатам. А учреждение образования и здравоохранения руководителям разрешено быть депутатами. Да, это был спор, да, не по счету, это конфликт интересов. Но, знаете, это было на основе анализа. У нас сильно ухудшилось качественный состав кеңешки. Сельская интеллигенция полностью практически. Что такое сельская интеллигенция? Это здравоохранение, образование, да, в основном. Получилось, что вся сельская интеллигенция, она вымотала из местных кеңешей. Поэтому я думаю, что это принесет только позитивные изменения, если руководители местных органов здравоохранения и образования придут в военные кеңеши. Это была норма 2014 года. Первый раз она была использована в 2016 году массово. И в 2016 году мы получили массовое количество заявлений со всей страны о том, что в кеңеши идут недостойные люди. То есть это резко создало резкую картину изменения состава кеңеши. Понимаете? Что даже граждане стали обращаться, что у нас раньше шли другие люди, а сейчас другие люди. Поэтому, проанализировав все, мы поняли, что норма в 2014 году, которая ограничивала участие руководителей здравоохранения и образования, она повлияла на улучшение качества кеңеши. Айлыкмыт башчысы боюнча шарт кеңешке шайлоого баруу боюнча. Айлыкмыттын башчы шарт кеңешке жанагы норма, алар ыйгарым укуктарын токтотуш керек деген норма бардык муниципалдык кызматкерлер үчүн. Шарт кеңешке барса дагы өз округуна барса. Убактылуу. Манат болчу, бир жаран 8 өтен алса 8 өтен, шайлоо 8 кандидат бар. Жаран бизде болуш керек. Это уж проект, бирок от мандаттуу округда көп мандаттык добуш берет. Мен ошол жерден бир-эки кошулайынчы, анткени азыр мына Бышкан төрем айтып атканда баягы мыйзамдын нормаларын айтып атат да, мыйзамды 4 кеңеш кабылдаган. Эмне себептен мындай болду? Азыр мынакей бир нече коллегалар суроо бердиңиздер. Мен ойлойм, эң туура и көйгөйлүү суроолор.
Бул парламентте да өтө мындай жактарында ызчуу менен өткөн мыйзам долбоор. Биринчи, азыр 30% боюнча мен 30%дан ачык эле каршы болгом. Эмнеге дегенде, эгер биз гендер маселесин чечмебиз келсе, анда биз партиялык пропорционалдык системага барышыбыз керек. Партия пропорционалдык системага барыш керек. Бирок партиялык айыл кеңештерди партиялык тизмеге бербей эле биз гендер маселесин чечип коебуз деген кыйын депутаттар чыкты да 30%ды киргизип алды. Мен ошондой эле айткам. Шайлоо болгондон кийин шайлоодон ким утуп чыгыш керек? Биринчи орунду алган утуп чыгыш керек. Президенттик болобу, жогорку жана башка. Ким аз добуш алса, ал көп добуш алгандан алдыга келип калбаш керек да. Билесиңер, мажоритардык системанын принциби ошондо. Ким жеңсе ошол өтүш керек алдыга чыккан. Бирок биз мажоритардыкты пропорционалдыкка өзгөрбөстөн туруп эле мындай принудительно 30%. Мына мисалы, эгер бир участокто 7 мандат боло турган болсо, ошол 7 мандаттан 3 мандатты алып таштайбыз аялдарга. Анан кийин калган 4-өөнө талаша бергиле деген маселе да. Асты 100 добуш алабы, бирок аялдар 10 добуш алса деле обязательно 3 өтөт деген маселе да. Албетте бирок көпчүлүк менен бул добуш бул мыйзам долбоор өттү. Биринчи жолу Саруу айыл кеңешинде мындай апробировать этилген. Азыр эми массовый мынакей айыл өкмөттөрдө болот. Азыр мен ойлойм, айылдан депутаттыкка коюп аткан кандидаттардын көбү кандидаттар, буну даже билбегендер көп. Алар ойлоп атат, менин айылымда 7 мандат, ошо 7-өөнү талашабыз депчи. Да 7-өөнүн 3-өө уже автоматически гендерге берилип калып, 4-өөдү эле талашат. Мындай айтканда, основной кандидаттар эркектердей. Анан кийин мына ушул жерде азыр чоң маселе бар. Мен ойлойм, бул нормага кайра бир кайрылып келишибиз мүмкүн. Анан кийин албетте могу 30%дан кеммес дегенди мен ойлойм, караса болот болчу, анткени 7 мандат, 8 мандат, 9 мандат, 10 мандатка 3-өө гендерге кетет дегенде бир аз мындай суроо берди, параметр болуп калды деп ойлойм да. Мен ойлойм, 9 менен 10го 3-өөдү бериш керек эле. Бирок 7-8 менен буну 2 менен калтырса болмок, анткени 2,5га жетпей жатат да. 2,5дан ашканын гана 3-өө берсе более справедливый болмок депчи. Эгерде 7 мандаттан 3-өө калып жатса, анан кийин аялдардан бирөөсү эркек 4 эркектен да көп добушту алып койду дейт. Биринчи орунду алып койду. Жанагы 3 квота все равно сактала берет аялдар. Эми бул жерде мындай да, эгер 7 мандаттын 7-өн тең биринчи местодон 7-чи местага чейин мисалы аялдар алып койсочу дейик, андай да болуп кетиши мүмкүн да. Анда жанагы 3 мандат эркектерге берилет. Ошентип чечпесе болбойт. Абсурд дегендечи. Анан кийин экинчи маселеде бул жерден мен жана башында бир мамам айтып кеттим болуш керек. Мыйзам долбоору менен сунуштайын деп атам да. Биз жанагы мына азыр эле айтып кетти өзүнүн презентациясында. Бир шайлоочу бир добуш деп. Бирок биз бүгүн бир шайлоочу бир добуш болбой жатат. Менин ниетим, каалоом бир шайлоочу бир добуш болсун. Мен көчөмөн келгенде айылда боло турган болсо, менин участогумда 7 мандат болсо, мен 7 фамилияга тишке коюп атам. Туурабы? Да таппай калат 7-өн кайсысын тандадымчы. Анан эртең өзүнүн депутатын издегенде да 7-өөнүн кимисин чакыра албай, грубо айтканда ит болосуң да, кимисин чакырарын билбей, баары эле мен эмес деп. Ошондуктан илгеркидей микроучастоктарга берип туруп, многомандатный эмес, Нуржан Кармабекова, ушуну одномандатный кылганга кайра келишибиз керек болот. Бир депутат конкретно участокко байланыш керек да. 7 депутат бир айылдан болсо, ошол 7 микроучастокко бөлүнүш керек. Ошондо сен чакыртып алсаң болот. Ал депутаттың Россияга же Бишкекке кетип калса, же иштебей койсо дегендейчи. Азыр 7-өөнүн кимисин чакыртасың? Мына ошону мен сунуштоон айтып атам. Экинчиси шаардык кеңеш.
шаардык кеңеште азыр мисалы Бишкекте 45 депутаттын кимисин чакырат, бир микрорайон чакыргысы келсе. Партийный болуп атпайбы. Ошондуктан партияны мына азыр базар коргондон суроо берип кетпедиби? Тиги партиялардын эшигин тыкылап жүрөбүз депчи. Өзүн кое албайсың. Только партиянын чечими менен. Эгер барып партия менен чече алсаң, ошол жерге киресиң. Ал туруп сен партияга киргиң келбесе, сен ал шаардан өмүрү депутат боло албайсың. То есть сенин шайлануу укугуң чектелип атат Конституцияда. Ошондуктан биз жогорку кеңеш бул партийный деп түзүп, бито азыр частичный одномандат киргизип атабыз. Демек, анда биз шаарга партияны аралаштырбауга өтүшүбүз керек да. Ошондо каалаган шаардын жараны өзүн өзү көрсөтө алат, и жанагындай бир мандаттуу кылыш керек. Эртең сенин округуң сени шайлады, сени чакыртыла турган болот. То есть жоопкерчиликтүү депутат болуш керек да. Мына эми бул шайлоого жетишпейбиз, бирок мен негизин айтып атам. Ошондо биз азыр айткан маселелер чечилет. Аял 30% деген маселе болбош керек. Сен конкретно бир участоктон бир эле депутат шайланат. Аялбы, эркекпи, жашпы, карыбы, кайсы улут ал эл кимди шайласа, ошол болуш керек да. Бир эле депутат болуш керек бир участоктон. Ошондо мен ойлойм, многу маселелерибиз көтөрүлбөйт да. Биз азыр өзүбүздү мындай кыйнап бир усложнять этип баратабыз да. Кийинки айта турган маселе, мына азыр Бакай атадан суроо берип кетти. Мен азыр эле уктум, 1 ай өкмөттө 2 ай өкмөттүн башчысы жүргөнүнчү. Вообще логика, мыйзамдын логикасында недоверие көрсөтүлгөн айыл өкмөттүн башчысы сотко бербеш керек эле да. Эмнеге дегенде недоверие муногу себептер менен берилет деп мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. То есть жергиликтүү кеңеш 3/2 добуш менен недоверие көрсөттү, бүттү ал. Аны сот карабаш керек. Бирок эми сот караганга тыюу салынат деп да жазылган эмес да. Демек ал соттошуу укугунан пайдаланып атат. Парламент келип туруп өкмөттү, кыргыз өкмөтүн 3/2 менен недоверие көрсөтүп кетирсе, премьер-министр келип алып кайра келгенде сот көрбөйт да туурабы? Бул саясий кызмат орун шайлоо менен чечилген, недоверие менен кетиш керек да. Кайра сот буну карабаш керек. Эмне себептен анан туура эмес кетирип койду деп, эмнеге таянып туруп кайра келтирип койду мисалы сотчу? Эч кандай себепти койбостон эле жергиликтүү кеңеш 3/2 менен кетирип койгонго, мындай жатканда жазылбаса да укук берилген. Обсуждение болуп. Демек 3/2 ошого туура чечти, ошону чечти элдин атынан. Биз ушуну кетиребиз деп. Ошондуктан коллизия мен ойлойм, эгер азыр кетирилген, недоверие менен кетирилген айыл өкмөт шаардын башчылары соттошо баштаса, анда проблема чоңоюп кетет. А соттошкон билесиңер, 1 жылга чейин кетет, Верховный сотко чейин уланып. 1 жылда биз МСУнун башчысы жок жашап калышыбыз мүмкүн. Мен ойлойм, бул жерде президенттик өкмөттүн өкүлдөрү отурат, ушу мыйзамды караганда, ушу МСУну караганда бул маселени кошо чечип кетпесе болот деп. Анан дагы бир проблема көтөрүлүп атат. Директор школ, заведующий детсад, главврач, фактын жетекчилери, то есть чоңдор да, айылдын чоңдору. Жергиликтүү бюджетти биз азыр жанатан бери мен айтып атканда эмнеден сакташ керек деп атам. Жергиликтүү бюджет мамлекеттик ыйгарым укуктарга кетпестен жергиликтүү маанидеги маселелерге кетиш керек деп атабыз, туурабы? А билим берүүнү, саламаттык сактоону аны республикалык бюджеттен деп атабыз. Эгер биз директор школ, заведующий детсад жана башка главврачлар келе турган болсо, алар бюджетти бекитет да. Мен мектебиме баланча акча, менин детсадыма мынча деп туруп, то есть алар бекитет да. Айыл өкмөттүн башчысы менен мэр аны только аткарат. Эмне үчүн буну 5-чакырылышта биз алып салганбыз? Анткени бюджетти бөлүштүрүүдө лобби болбосун деген. Директор школ, заведующий детсад, главврачлар бириги алып туруп, мынча-мынчадан биз билим берүүгө жана башкалар деп туруп бөлүп алган да. Ошондо жергиликтүү маанидеге калбай калган. Мына ошондой лобби болбосун деп, бул биринчи моменти. Экинчи момент эмне үчүн биз чоңдорду алып салганбыз? Экинчисинде билесиңер, директор школ менен главврач, заведующий детсадты кызматка койгондо да, кызматтан алганда да айыл өкмөттүн башчысы сунуш бере алат. Мына могу директор школду кызматтан алыш керек деп туруп акимге, райондогу сунуш бере алат да, мыйзамдын нормасы менен. Ал болсо депутат болуп турса, сен мени кетирем деп берем десеңер, мен сага недовериени көтөрөм дейт да. Азыр эң туура суроо берилди. Кимди башкарат деп. Ошондо жанагы айыл өкмөт башчысынын мындай жатканда кол астындагы директор школдор бириги алып, 5 мектебиң бар болсо 5 директор школ, 5 заведующий детсад, 10 главврач болуп туруп
21 депутаттың жарымынан көбін елеп алышы мүмкін. Плюс дағы 1-2 мұғалім қосылса бүтті. Қалаған уақытта кетіріп, ақшаны бұл жаққа бөлесті. Мына ушындай лобби интересов бюджетте болбосын деп тұрып, ошоға чектеу болуп алсаңыз, келсем жөнөкөй мұғалімдер, жөнөкөй врачтар, жөнөкөй медсестралар, бирок жетекчилери алар бюджетке кызыкчылыгы бар болгон себептен келбесин деген ой менен алып алабыз да, бирок кечегиде мен каршы болдум, бирок бул мыйзам өтүп кетти да, жергиликтүү кеңештин сапаты оңдолот. Директор школ менен главврачтар келсе, алар интеллигент болот деп туруп, ошондой ой менен бул кирип кетти. Экинчиси, ошол эле директор школ менен заведующий детсадтардын көбү аял кишилер, тоже аялдын саны жергиликтүү кеңеште көбөйөт. Эми баягы кайра эле мурункуга келип атабыз да, мына эми азыр кайра шайланат, бирок обязательно директор школ жасоосу өзүнүн кызыкчылыгына мектеп, больницаларга акча бөлгүлө дейт да. Мына ушул себептен мурун алып салган болчу бул маселени. Анан кийин мен ойлойт элем, мына жанагы айыл өкмөттөрдүн недоверие менен соттошуусун биз келечекте карашыбыз керек. Сот маселесине алар бере албай турган кылышыбыз керек. Недоверие менен кеткенден кийин. Антпесе коллизия болуп тура берет. Жетекчиликтерди караш керек. Но албетте мажоритарныйда процент квотаны гендерге берип салган туура эмес деп ойлойм. Биз многомандатный эмес, одномандатныйга келсе керек, бул маселе чечилет. Анткени бир участоктон бир эле депутат болуп калат. То есть кимди тандаса ошол болуш керек. Калган спорду мен ойлойм бул жерден токтотуш керек. Эң мындай коллизия дебейин, бир проблемный маселе болуп калды. Бүгүнкү күндө президентти дайындаганда соттолгондор келе алат, билесиңер. Эгер соттуулук алым салынса, жогорку кеңештин депутатын шайлаганда сен 10 жылга соттолсоң да соттуулугун алым салынса, бүгүн жогорку кеңештин депутаты боло аласың. Бүгүн министр боло аласың. Бирок айыл өкмөттүн башчысы боло албайсың да. Тура ушундай болуп калды, туурабы? Соттолгон кишилер соттуулук алынса, эң жогорку кызматтарга келе алат, бирок айыл өкмөттүн башчысы боло албайт да. Айыл өкмөттүн башчысы менен мэрдин кызматы эң жооптуу кызмат болуп кетти. Соттолгондор келбесин болду да. Мен бул мыйзам долбоорду киргизгем, бирок мен баштаганда президент менен жогорку кеңештин депутаттары Олуда бир нерсени эске алууңуздарды суранат элем. Ар бир депутат бул өзүнүн саясий позициясын билдирүүгө укуктуу. Бирок мамлекеттик органдар же болбосо мыйзамдарды кабыл алууда парламент жалпысынан көпчүлүгү менен чечим чыгарат. Ошол чечимде, ушул коомчулукта ар кандай пикирлердин бир компромисстүү вариантын анализдин негизинде жакшы жыйынтыктарды алып келүүчү жагынан анализдеп анан кабыл алат деп ишенем. Демек, кабыл алынган чечимдер жанагы мен айтып кеткендей себептер менен ушул маселелердин үстүндө иштелип чыккан. Мен ойлойм бул азыркы учурда көрөлү бул нормалар кандай иштейт, кандай бизге жыйынтыктарды алып келет. Анан ошонун негизинде дискуссия дайыма өзгөрүүлөр болуп туруш керек, дискуссия болуп туруш керек. Мен ойлойм азыркы кабыл алынган чечимдер дагы абдан кеңири дискуссиянын негизинде кабыл алынган. Азыр колдонуп көрөлү, анткени жанагы соттуулук боюнча дагы, квота боюнча дагы мен баарын түшүндүрдүм. Эмне себептен ушундай маселелер көтөрүлүп чыгып, чечимдер кабыл алынган деп. Ал эми бул жерде Кенжебек Сатыркулович абдан тажрыйбалуу, ушул өз алынча башкаруу системасында көп тажрыйбасы бар. Мен ойлойм кийинки дискуссияларда дагы мен ойлойм биз чогуу иштеп оптималдуу чечимдерге келебиз. Бирок бүгүнкү чечимдерди мен туура деп эсептейм. Бул көп парламенттин көпчүлүгү менен кабыл алынган кеңири ар бир региондо өткөрүлгөн дискуссиясынын негизинде ага партиялар дагы, эксперттер дагы, өзүңүздөр дагы катышкансыңыздар региондордо. Ошону мен белгилеп кетет элем. Анткени бул баары туура эмес деп мен буга кошула албайм да. Мен ойлойм азыр туура эле чечим болуп, жакшы убакыттарды алып келет деп, жакшыртууларды алып келет деп ишенем. Рахмат. Ал эми депутаттардын бир мындай артыкчылыгы бул өзүнүн саясий жеке позициясын билдирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Менин жеке позициям дагы бир нече маселе боюнча башка болгон балким, бирок биз ушул мамлекет
борбордук мамлекеттик орган катары, парламенттагы мамлекеттик борбордук орган катары дагы бардык пикирлерди ошол интеграция кылуу жана оптималдуу чечим чыгарууга аракет кылган. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллега.